Балыкчыда Өнөртай 7-чи сынак фестивалі өтүп жатат. Аталган фестиваль 2019 жылдан бери салтка айланып, жыл сайын уюштурулуп келет. Сынакта алгачкы жылдары балыкчы шаарынын окуучулары таланттарын тартуулап келишсе, былтыркы жылдан тартып облустук деңгээлге көтөрүлгөн. Өнөртай 2024-кө Ысык көл, Түп, Ак Суу, Тоң райондорунан, Каракол, Чолпон Ата балыкчы шаарларынан жалпы 700-гө жакын кыздар балдар катышууда. Биздин келген меймандарыбызды дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп туралы. Былтыр областтан бир 2 эле райондон келсе, быйыл областтын бардык райондорунан окуучулар келип атат. Биз абдан кубанычтабыз. Анткени ушул балдардын бул бир ушундай бир конкурска, сынактарга суусап, өнөрүн көргөзгүсү келип атканын бизди кубандырып жатат. Өспүрүмдөрдүн шык жөндөмдөрүнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн сынак шаардык мэрия жана жергиликтүү кеңеш тарабынан каржылык колдоого алынган. Алгач фестивалдын ачылыш аземи Ысык көл кинотеатрынын алдында өткөрүлүп, иш-чараны балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы жана Кут билим медиа борборунун директору ачып беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу алкагында Өнөртай фестивалы көптөгөн таланттуу окуучулардын республикалык, эл аралык сынактарга, фестивалдарга катышып, ийгиликтерге жетишүүнө өбөлгө болуп келе жатат. Биз өзүбүздүн шаарыбыздын, өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегин көрө турган болсок, жаштарына карагыла дейт. Биздин жаштарыбыз, келечегибиз маданияттуу, патриот, ушундай өнөрү менен өсүп чоңое турган болсо, сөзсүз түрдө биздин мамлекет өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет деген үмүтүбүз абдан чоң. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү фестивалга кош келиңиздер. Аталган сынак фестиваль 6 жаштан 17 жашка чейинки балдар арасында жекече бий, жааматтык бий, эстрадалык ырдоо, элдик музыкалык аспапта ойноо, манас айтуу, көркөм окуу, сүрөт тартуу өнөрлөрү боюнча болду. Калыс тартууна өнөрдүн түрүнө ылайык ар тармактын тажрыйбалуу адистери чакырылган. Мен Манастын кыркчороосу болгон Алмамбет Баатырдын ролун аткармакчымын. Бул драмага аткаруу үчүн биз аябай эмгекти талап кылды десем болот. Мындайча айтканда бир айга жакын аябай катуу даярдандык. Жаш таланттардын эртеңкиге төкмөлүк өнөр боюнча кандай аракети бар? Анын жыйынтыгында биз төкмөлүк өнөрдөн дагы кандай нерселерди кылышыбыз керек? Деги эле ошол төкмөлүк өнөрдү жоготуп ийбей, ошону кайра уландып, бекемдеп, кайра өркүндөтүп өчүрүү максатында төкмөлүк өнөр кирген. Ошонун негизинде бүгүн карайбыз. Былтыр эле жок болчу, быйыл 17-14 катышуучу бар экен. Ошонун негизинде буюрса жакшы болот деген. Дагы кандай маселелер болот, эмне артыкчылыктар болот, эмне кемчиликтер болот, аны Кудай буюрса конкурстун жүрүшүндө көрөбүз. Фестивалдын максаты жаш өспүрүмдөрдүн чыгармачылыгын өркүндөтүү, талантын таптоо, облустук, республикалык, эл аралык сынактарга даярдоо, шыктандыруу болгондугу айтылды. Ошондой эле улуттук нарх насил, баалуулуктарды жайылтуудагы ролу зор экендиги баса белгиленди.